Асыр намазы 8 рекет окулат дейт. Мага бир чоң энем мен интернеттен карасам мен окугандай окулат экен. Алар биринчи сүннөтүн, анан фарзын окуйт экен. Кайсынысы туура? Асыр намазында 4 рекет эле фарз окулабы? Өзүңүз айтып атасыз. 4 рекет сүннөт, анан 4 рекет фарз. Фарз менен сүннөттүн айырмасы бар да. Биз ислам негиздери деген дайым айтып келебиз, дагы айтабыз. Ислам негиздери деген атайын намаз китеп бар. Таарат, намаз, орозо, зекет, ажылык, анан курмандык чалуу. Ушулар боюнча аябай кыргызчаланып, мүмкүн болушунча адабий тилде, жогорку деңгээлде жакшылап кыргызчалап түшүндүрүп берген аракет кылышкан. Ошол китепти алып алсаңыз, фарз намаз, анан сүннөт намаз, важип намаздардын бүт айырмасын билип алабыз. Анан мустахаб намаздар. Ошол асырдан алдын, куфтандан алдын, куфтанга чейин, куфтан фарз окулганга чейин, асыр намаз окулганга чейин 4 рекеттен намаз окуу бул мустахаб. Бул пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан риваят кылынган сахих бекемделген мыкты хадистер бар. Ошонун негизинде асырдан мурун 4 рекет сүннөт окуса болот. Сиз милдеттүү эмессиз, фарз эмес, важип эмес. Бул мустахаб. Аткарсаңыз сооп. Аткаргыңыз келбесе, дароо фарз намазга киришип кете бересиз.